Жер жүзү боюнча эң кургак чөлдү Лилия гүлү килемсымал көрккө бөлөдү. Чилидеги Атакама чөлүнө кеминде 10 жылда бир ирет жамгыр жаайт. Ал жерде жаан-чачындан кийин 5-6 жылда бир жолу жер бетинде гүл пайда болот. Жергиликтүү жашоочулар мындай кереметти акыркы 18 жыл аралыгында такыр көрүшпөгөнүн айтышат. Мындай өзгөчө көрүнүштү аймактагылар чөлдө акыркы 20 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй нөшөрлүү жаан жаагандыгына байланыштырат. 17 años, 18 años, una cosa así. Un milagro. Биз үчүн кайталангыс керемет. Мен бул жерде жашаганымдан бери өсүмдүк көргөн эмесмин. Көп жылдан бери бул бир өзгөчө көрүнүш болуп жатат. Ahora como está el pasto. Жаан-чачын мезгилинде мындагы чөлдө өсүмдүктүн 200-гө жакын түрү чыгат. Алар айланага башкача көрк берип, жагымдуу жыйтка бөлөйт. Бул убакта чөлдөгү көрүнүш менен таанышууга миңдеген туристтер да келет. Андан соң ноябрь айына барып Атакама кайра бозоргон кум жана таш менен курчалган калыбына келет. Айрым маалыматтарга караганда 400 жыл мурун Атакамада жер планетасындагы нымдуулугу эң төмөн аймак деп табылган.